Неге тартпайм? Өтөм азыр. Конечно, кызык. Элдер кыйналат азыр мына жерде. Ошону түшүндүрүп айтпайсыңарбы эртең? Неге мен өзүм эле ойлошум керек? Өзгөндө спорт комплекси ачылар алдында элдин тыгыны пайда болду. Өзгөн шаарында кеч ачылган жаңы стадион тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Анда стадионду көрүү үчүн келген жергиликтүү тургундардын көптүгүнөн улам ызы чуу чыкканын байкоого болот. Күбөлөрдүн айтымында элдин агылып келишинен улам тартип бузулуп, милиция кызматкерлери тартипти камсыз кылуу үчүн ошол жерде болушкан. Видеодо милиция кызматкерлери кирүү тартибин жөнгө салууга аракет кылышкан. Өзгөн районундагы жанакы жаңы борбордук стадион оңдоп түзөн өткөндөн кийин көрүүгө келген адамдарды аябай саны көп. Бирок мына жакта киргизбей атышат. Bunların var erkek Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бүгүн 2023 жылы 24 августта Тоңур району, Түскөл областы Тоңур Аксайдына. Былтыр ушул убактыда кыян каптады эле, быйыл ушул убактыда мына кайра кыян каптады. Мына аким мына Тоңур району акими айыл өкмөттөр мына эчтеке кыла албай, былтыр эле көрдү эле ошондо ишке ашырып койгонго жараган жок. Мына быйыл кайра кайталанды. Бул Кескен милден келаткан суу ушул Аксайга прямой кирим болуп калды да. Кескен милден башталган суу Аксайга кирет мына, бүт көлгүп мына. Бүт Аксай кетти мына. Былтыр айыл өкмөтпү, аким ушул Аксайга 3 үй салды эле мына. Быйыл да канча үй салат экен? Буга чара көрүп коюңуздар, урматтуу туугандар. Камчыбек Ташиевичке дагы ушул видео жетсе сонун болот эле ма. Биз эчтеке кыла албай эле турдук мына. Аксайга полный, бул баш эле Аксайдын ичи бүт өлдү. Лайктан басып элдерге бөлүшүп койгулачы урматтуу туугандар мына. Баары көрүп, чара көрсүн энең мына. Болот Мамбет айыл өкмөтү жана Тоңур районунун акимине. Тоңдун Аксай айылында жамгырдан кийин сел жүрүп, үйлөрдү суу каптады. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Мамбетов айыл аймагында саат 15:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда коктук колоттордон түшкөн сел суулары Аксай айылынын Жамгырчиев көчөсүн каптаган.
Жерине Тоң райондук номер 38 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан ыкчам топ кошумча саат 16:27 Тоң райондук номер 38 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу 1 мотопомпа менен тартылган. Учурда куткаруучулар 3 турак үйдөн жер төлөөсүнө кирген сууну тазалап жатышат. Тактоо иштери уланууда. Ал эми жол жээгиндеги арыктарды тазалоо ишине Мамбетов айла өкмөтүнөн 1 экскаватор жана жеке менчик 1 экскаватор тартылды. Кошумча маалымат берилет деп айтылат маалыматта. Тамактануучу жайда келемиштерди тартып алышкан. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы тамактануучу жайлардын биринен тартылган видео тарады. Анда келемиштер кардарлар отурган үстөлдүн үстүнөн басып жүргөнү көрүнөт. Бул көрүнүш интернет колдонуучулардын катуу сынына кабылды. Айрымдар санитардык көзөмөл органдарын чара көрүүгө чакырып, коомдук тамактануучу жайларында тазалыкка өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилешти. Кыргызстандын тоолорунан канаты 2,5 метрге чейин жеткен сейрек кездешүүчү коштон уясын видеого тартып алышты. Кыргызстандын түштүк тарабындагы тоолордон жаратылышты сүйгөн бир жаран сейрек кездешүүчү канаттуу кара жорунун уясын таап алган. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, уяда жүнү чыгып калган балапан жаткан, бирок жанында ата-энеси көрүнгөн эмес. Балапан кыймылсыз жаткандыктан ал абалын карап, баары жакшы экенине ынанып, уядан акырын алыстап кеткен. Жолдун баласы. Салам алейкум да. Бутunu жоңду колунда эле biraz baş eğri grit öy ya da çiğitken de çiğitken ne? Жиырма этаждан. Mo birinci liniyada коммерческийлер бар да? 24 этаж. 4 блок. Ушул жакта. Көчмөн Сити 2 турак жай комплексинин курулушуна старт берилди. Учурда Кыргыз Республикасында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жарандарды турак жай менен камсыз кылуу иштери жигердүү жүрүп жатат. Бул багытта бир катар ири долбоорлор ишке ашууда. Бүгүн ошол долбоорлордун бири Көчмөн Сити 2 турак жай комплексинин курулушуна өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев расмий түрдө старт берди. Бул жаңы комплекс муктаж жарандар үчүн арналган. Долбоор толуп бүткөн соң 1960 батирди камтыган 20 блок үй пайдаланууга берилет. Ар бир блок 20 кабаттан жогору курулуп, ар бир кабатта 5 батир жайгашат. Бул болсо жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өбөлгө болот. Комплекс өз ичине балдар бакчасын жана мектепти, спорт аянтчасын, жер алдындагы жана жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайын жана отканасын камтыйт. Калган жарандарыбыз ыраазы болуп алыш керек. Экинчиден, Кудайым буйруса, быйылкы жылы дагы билесиздер, биз жакынкы күндөрү Жалал-Абад шаарында дагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын буйруса бүткөрүлгөн үйлөрүн тапшырабыз. Андан кийин Бишкекте тапшырабыз. Андан кийин мына өзүңүздөр билесиздер, жакын арада эле Каракол шаарында тапшырылган. Мына акыркы 2-3 жылдын ичинде буйруса биздин жарандарыбыз, көптөгөн жарандарыбыз үйлүү болот. Мына бүгүнкү иш-чарабыз ийгиликтүү болсун. Эң негизгиси курулуш иштери токтобостон өз убагында так аткарылыш керек. Ийгилик болсун, бөөдө кырсыктан Кудайым өзү сактаган болсун. Мына ушул жерде заңгыраган эмки жылы жакшы батирлер түшүп, биздин жарандарыбызды сүйүндүрүп, жаңы үйлөрүнө киришкенге бизди жаратканыбыз насип эткен болсун. Рахмат. Бул жерде батыраак баштап
бирок курулуш иши токтобош керек. Макулбу? Сапаттуу болуш керек. Мына жакшы салсаңар, жакшы сапаттуу болуп, эмне үчүн дегенде бул жерге биздин жарандар келип жашайт. Качествосы жакшы болуш керек. Киргенде жарандар ыраазы болуш керек. Вот андан кийин анан мына көп дагы башка жактардан биз Кудайым буйруса салынуучу үйлөрдү бере беребиз. Бизде көп мына салына турган астында дагы. Макулбу? Ошого эң негизги нерсе бул ишенимди артыш. Анан техника безопасности жакшы караш керек. Күндө техника безопасность боюнча дагы өтүп туруш керек. Министр Сыргабаев Шералиев көчөсү боюнча Бета Групп компаниясына акыркы эскертүү берди. Бүгүн 24 августта транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Шералиев көчөсүндө жүрүп жаткан иштерди текшерип барды. Ведомство жетекчиси жеринде курулуш иштерин жүргүзүп жаткан Бета Групп компаниясынын өкүлдөрү менен жолугуп, бардык кемчиликтерди кыска убакыттын ичинде толук жоюу тапшырмасын койду. Мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев Шералиев көчөсүндөгү курулуш иштеринин сапатына байланыштуу аталган компанияга акыркы эскертүү берип, көзөмөл бардык тараптан күчөтүлө турганын белгиледи. Ал нар жагынын бар жүрүң эмне? Bunu менен коебуз, сенчи. Кайсы менен? Левина менен. Бул кесте. Жок, кое бергиле да азыр. Коет, мына даярдап коюш. Теп-теги сылтырып коюп, неме келтирип коелу да. Ушуну тартып атканбы? Баягы система төнөп берет. Топурак. Же дагы эле устранить этип берсеңиз, устранить этип коелу. Бүгүн казды шеф, азыр бар жүрүп коет. Анда баягы топурак. Карасаңар мына сууну. Жок, салабыз шеф. Жок, азыр эле мына суу көлдө атат да, мына Анан асфальт буну менен тең болуп шеф. тең жасайсыңарбы? Тең жасайбыз. Всё, суу булжак кетсин. Нол бар жүрүң. Так, ластап болчу берсе. Күтөсүнөн баштап. Нол жердеби? Ластап. Силер кош берсеңер, мындай калтырбагыла мынанчы. Бардык кемчиликтерди бул оңдойт. Өзүнүн жанынан оңдойт. Мамлекеттен бир сом албайт. Биз азыр баарын карап атабыз, кемчиликтерди көрсөтүп атабыз, оңдоп берип кетет. Кемал жерде мүчүлүштүк кетти. Сен шунун сен жаздан бери ызычуу болуп туруп, бардыгы качествону карап атат. Салыңа жараша нормаль салбайсың, болбосо эмне саласың анда? Салбай кой да анда. Атайлап кылып атасың анда сен. Колуңан келбесе салба да, эмне саласың ошо? Не деген акмаксың? Бардыгын уят кылып атасың. Кылганда жакшынакай кылып, ошо эл ыраазы боло турган кылып койбойсуңар. Эптеп эле чампалап эмне кереги бар?